Мы сегодня должны были уехать в Кыргызстан из Египта. Мы целый день промучились в аэропорту, и там Казахстан забрал своих всех посетителей за место наших, в нашем рейсе, за место наших мест, и забрал своих граждан. Мен де азыркы айтылған сөздерге қосыламын. Башқа республиканың адамдары барды, кетішіп жатат. Біз ғана Қырғызстандан келгендерді Алматыға ұшырған жоқ. 150-ден ашық адамбыз. Кешкі аэропортта отырдық. Здесь больше 100 человек осталось, наших кыргызстанцев. Пожалуйста, заберите нас. Да, 21-22 закрывают полностью. Если мы не будем отсюда эвакуированы, нас просто на улицу выгонят. Как же может так страна бросить своих граждан? Мы ждем, зовем наше правительство помочь нам вернуться на родину. На родину хотим. Жақшылды Фейсбукқа кешінде қолың бошағанда жөнетіп қойшы, а? Бұл жақшы неме де? Самалық да. Бұнылар не ме? Мұна, азыр айтқыла. Мен азыр айтайын да? Семьясына беріп обратно. Үйіндеріне берейін. Мұны үйіндерге мұны ошаққа. Қайсыны үйіндерге? Ошаға мұны ақмайды. Екіншіден ақмайын қойды. Үйіндерге мұналар. Мұны әр біріне. Тура, потому что жас балдары менен үйүнө бара алышпайт. Ошоға мұны әр бір қол деді. Барлығына көбірелі, шойыншылы. Ошентелүү же, көп уақытқа болса кенеп-кенеп Олардан берели. кейінгілер келе тұрған бұл болып қалышы мүмкінді. 2 ай болып қалыға. Азыр 20 қадам. бүгін бердік. 12 лап. Ошондой болса кирели. Азыр қанша адам екен ішкерде? Албетте телефонун 32 Европаны атсақ, таражын Качтарды туаз берели. Жоқ, әр біріне мұнда. Соседкаларды. Мынандай, мынаның ішінде әр біріне бөлінген 26 адамға лайық. Шампундарды алып келдик эле. Мына баса, 26 адамға дегенде неме түзесінен комиссия. Сен төрайым боласың, член, главный бухгалтер, материальный бухгалтер, Бүгін точно главный қаншасың инспектор осы алып, тексерді? тегіз барыны бөліп берді, қанша адам болса. Қанша адамсың арыштап атқансың? Мынаның ішінде беріп қойған. Мына 26 адамға сізге чоң разычылық. Точнее айтсаңчы, ошо Мен ошо 21 адам болып тұрмын, ошо 26. Гүлнара Маратовна ошо 32 бердилерди, мен туурабы? Финал күні қачан шығады мен ішкерден. Хорошо, макул, ошо да айтайын. Барлығы медицина қызметкерлеріне басшылығын білдірем, сіздерге үй керек, ішіңіздерге. Қандай жардам болса, жардамға даяр. Рахмат. Ойна бир. Азыр үйдүн салып беришиңиз керек деп ойлоп туруп эле жанына берип койсо качып кетет өздөрү. Калганда иштете беришет. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Жөн болады. Тарқатасың 26 жыл. Сіздерге Рахмат. Рахмат. Мындай турбайлы барда баары чыгып Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мынакей дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус илдети бүгүн дүйнө коомчулугун коопсуздандырып, дүйнөнүн мемин деген өнүккөн мамлекеттерин дагы чөгөлөтүүгө мажбур кылып отурат. Ошонун катарында бул илдет биздин өлкөбүздү дагы четтеп өткөн жок. Биздин өлкөбүздө дагы алгачкы каттоолор болду. Мен эмне демекчимин? Мына бир жүрөктү өйгөн маселеге көңүлүңүздөрдү бургум келет. 16 марттан бери биздин боордоштор, биздин жердештерибиз Казакстан менен Россиянын ортосунда чек арада же ары кете албай, же бери келе албай ошол жерде кармалып турушат. Бул эмнени билдирет? Биздин тышкы иштер министрлиги деген бар.
бул тышкы иштер министрлигинин шалакылыгын иштебей жаткандыгын билдирет. Мына кече Черногория мамлекетинде Россияга уча турган, Россияга тиешелүү авиа каттамды ошол илдетке байланыштуу бир топ саатка кармап учурбайбыз деп ошол мамлекет кармап турду эле. Заматта тышкы иштер министрлиги киришип самолетту токтоосуз түрдө учуруп жиберди. А биздин тышкы иштер министрлиги 16 марттан бери бир чара көрбөй, ошол жерде биздин жердештерибиз кармалып турганы бул жакшы эмес. Биздин Казакстандагы биздин элчибиз эмне кылып отурат? Ошол жерде ыйгарым укуктуу элчибиз маселени жеринде келип таанышып, ошол жерде эл менен чогуу, ошол жердин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө барып, тез аранын ичинде бул маселени чечишиңер керек эле. Тышкы иштер министрлиги сиздер 16 марттан бери кайсыл жакты карап аттыңар? Тез аранын ичинде ошол биздин жарандарды өзүбүздүн жерибизге аман эсен өткөрүүгө силер милдеттүүсүңөр. Мына Кыргызстандын бюджетин основной бир тарабын кармап турган бул биздин миграциядан түшкөн акча. Силер буга катаал чукул көңүл бөлүп карашыңар керек. Биздин ушундай миллиондогго чукул элибиз талаалап тентип жүрсө миграцияда анысы аз келгенсип мындай оор катаалда, оор шартта ушундай чек арада кармалып турганы бул жакшы эмес. Мен тышкы иштер министрлигине ушундай өз жарандык оюмду билдирет элем. Тез аранын ичинде токтоосуз түрдө буга чукул чараларды көрүп, биздин ошол жердеги 100дөн ашуун мекендештерибизди өлкөгө кайтарышыңар керек. Силер кеч калдыңар. Ошол жерде жаш балдар бар экен, боюнда бар аялдар бар экен. Бул жакшы эмес. Бул силердин шалакылык иштегениңер. Сасык тумоо менен коронавирустун айырмасы кандай? Мындай болуп билинет да. Биринчиден температура өкөндө теңдегенде болот, бирок бул жерде температура өтө бийик болушу мүмкүн да. Экинчиден бул дем алгандар, мисалы үчүн башка вирустук эмелерде мурундан чүчкүрүп, мурундан суу агып калат да. Бул жерден ошол белгилери аз болот, же болбосо почти жок болот да. Үчүнчүдөн ошол коронавирустордон дем алгандар өтө бат кыйналышка алып келет. Дем ала албай, мындай жана одышка деп коебуз, ошол батыраак болот. А тигинде кийин баягы осложнение болгондо гана болот да. Тобокел топторго кимдер кирет? Биринчиден бул жанагы жашы өтүп кеткен адамдар. Экинчиден жанагы өнөкөт оорулары бар адамдар да. Үчүнчүден анан жанагы ошо дем алуу органдарынын өнөкөт оорулары менен көп ошо жаш кезинен баштап ошо ооруп келген адамдар бул өтө ошолорго эмеге топторго кирет. Анан үчүнчүден дагы жанагы мисалы үчүн биздин кызматкерлер да, себеби дегенде анткени биз ошол жактар менен постоянно контакттештешебиз, бул медицинский работниктер. Анан жанагы биздин ошол эле жанагы аэропортто же болбосо жана өткөрүү пункттарында турган жанагы чек ара кызматкерлери, ошол эле жана биздин кызматкерлер ошолор да кириши мүмкүн да. Балдарга бул оору кандай таасир этет? Бул вирустан оңой айыгат деген бул туура. Себеби дегенде анткени аларда жанагындай өнөкөт оорулар аралашуу жок. Бирок алардын эгерде ошол кичинекей балдардын иммунитети начар болсо, буларга деле ошону жугат, ошол жана оору менен ооруп калышат. Иммунитетти кантип көтөрүүгө болот? Балдар төрөлгөндөн баштап эле аракет кылыш керек да, себеби дегенде бул эненин сүтүнөн ашык иммунитет берген нерсе жок да. Ошон үчүн баягы бир жылга чейин сөзсүз түрдө эненин сүтүн эмгизип, андан кийин жанагы эми таза абага алып чыгып, туура тамактандыруу жолу бул өтө чоң маселе болуп эсептелет. Ошонун ичинде анан жана витаминдери көбүрөөк, витамин С деген витаминдер бул, анткени витамин С иммунитетти жогору көтөрөт. Ошон үчүн витамин С көбүрөөк жер жемиштерди колдонуш керек да. Булардын элдин арасында айтылып жүргөн ошол эле жанагы лимон, ошол эле жанагы фруктылар, башка эмелер дагы ошолордун ичине кирет. Анан жана чеснок дагы, эми бул чеснок бардык эле адамдарга жага бербейт, себеби дегенде аны колдонуштун астында анда ашказанда оор болбош керек, же болбосо башка дагы бул көп жанагы көрсөтмөсү болушу мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Коронавирустан антибиотик дарылары коргой алабы? Бул вирустардын бардыгына эле антибиотик таасир этпейт.
бардык вирустарга, бир эле коронавируска, же болбосо башка сасык тумоолорго, же болбосо тиги башка вирустарга деле ошон үчүн баягы биздин жарандардын эгерде ушул температурасы көтөрүлүп эле мындай түшкүрүп, же болбосо мурдан суу агып калган убактарда эле сразу антибиотикти колдонуу бул туура эмес болуп эсептелет. Себеби дегенде ошол туура эмес колдонгондун негизинде кийин эгерде антибиотик колдонуш керек болсо, ошо адамдагы микробтордун бардыгы ошого көнө башташат дагы. Бул устойчивость деп коет. То есть ал антибиотикти колдонгондо ал микробторду мынтип жое албай калабыз да. Ошол себептен бул антибиотикти только бул медициналык кызматкерлердин гана көрсөтмөсү менен гана колдонуш керек. Карантин деген эмне? Эгерде мисалы үчүн ошол үйдө, бир үйдө карантинге жабылса, ал үйдөн чыкпаш керек. Ал үйдөн чыкпаш керек, үйүндө отуруш керек. Анан эч ким менен общение кылбаш керек. А мисалы үчүн мектептер жабыла турган болсо, карантинге мектепке келбеш керек, окубаш керек да. Вуздар болот, ошондой. Ооруга байланыштуу гигиеналык эң коркунучтуу адаттар кайсылар? Тазалыкты сактоонун жолдору кандай? Эми биздин эң сакталбай аткан биздин ушул жана менталитетибизде бар да. Мисалы үчүн бизди мусулман элинде обязательно түрдө кол алышып учурашуу. Анан акыркы күндөрү мындай өбүшмөй пайда болду. Бири-бирибизди көрсөк эле обязательно аял кишиси дагы, эркек кишиси дагы бири-бири менен өбүшмөй. Анан өзгөчө жаш балдарды обязательно жыттап өбөпмөй. Бул ушул дагы бүгүнкү күндө гигиеналык нормага туура келбейт да негизичи. А тем более ушундай ситуацияда ушулардын баарын токтото туруш керек да. Экинчиден анан жана колду жууп тазалап жүрүү боюнча. Бул жагынан биздин мусулман элинде эң жакшы нерсе бар. Себеби дегенде тамактардын астында обязательно колду жууш керек да. Бирок эми колду жөн эле мынтип эле суу тийгизип койгон эмес, а колду именно ошо самындап, жакшылап жууш керек. Бир эле мындай бир жок дегенде минималдуу бир 30 секундтун ичинде жууш керек да. 30 секундтун орто эсеппен ошондо жууш керек. Ошондо гана кол таза болуп эсептелет. Мына бүгүнкү күндө ушул жана коронавирус же болбосо башка вирустардын деле, башка микробтордун деле, жана ич өткөктөр деле, жанагы вирустун гепатит А деп коебуз, ошолордун бардыгы бул колдун киринин оорусу болуп эсептелинет да. Эгерде колду